Друзья, добрый вечер. Ни для кого уже не секрет, что исход Достор, кутман кеч. войны между... Украина менен Россиянын ортосундагы согуштун жыйынтыгы жакынкы күндөрдө Донбасс менен Харьковто болуучу салгылашта бир жаңсыл болоору эч кимге деле купуя болбой калды. Анан албетте Россия бул салгылашка Украинанын армиясы менен болгон буга чейинки согушта кетирген каталарын эске алып, башка маселелерди экинчи планга коюп, болушунча мыктылап даярданып жатат. Бүгүнкү күндө Россиянын эң башкы маселеси Украин күчтөрү менен согушууга даяр болгон аскерлерди табуу жана өз өмүрүн тобокелге салган боевиктерди издөө болуп калды. Мына ушул жерде катарынан бир учурлар бар. Биринчи, Украинадан чыккан көпчүлүк аскерлер бул жакта чынында эмне болуп жатканын өз көздөрү менен көрүштү. Алар абдан жакшы түшүнүшөт. Украин армиясында көбүрөөк мотивация бар экенин. Алар абдан жакшы түшүнүшөт. Украиналыктар өздөрүнүн аймагын мыкты коргой алаарын, өзүнүн эгемендигин, өзүнүн суверендүүлүгүн, өзүнүн эркиндигин, алардын эмнени коргоп жаткандыгын билишет. Что Украина защищает свою территорию, свою независимость, свой суверенитет, свою свободу. А что защищают они? Они борются с фашистами? Украиндер фашисттер менен күрөшүп жатат. Буга чейин алар мындай фашисттерди көргөн эмес. Ошондуктан учурларды эске алып, алардын аскерлери бири-бирин танкаларда кандайча күйүп, өртөнүп жатканын көрүп, эстерине келишкен. Ошондой эле Украина армиясы душмандарын кандайча талкалап жаткандарын көрүшкөн. Жана орус аскерлеринин сөөктөрү кандайча чачылып жаткандарын көрүшкөн. Ушул күндө да бир айлап алардын сөөктөрү токойлордо жатат. Мына ушуларды көргөн орус аскерлерине кайрадан Украин армиясына каршы чыгары чоң проблема. Кстати, там и лежат. Так вот, для этих ребят вступить в бой опять с украинской армией – большая проблема. Дагы бир учур. Орус аскерлери Украинадан эч кандай улутчулдарды көрбөгөнүн. Экинчиден, Украин жоокерлери орус аскерлерине караганда көбүрөөк мотивке ээ экенин жана мыкты куралданганын айтышууда. Үчүнчүдөн, Украин жоокерлери мыкты согуша билерин айтышат. Төртүнчүдөн, украиналыктар аларга караганда жашоо турмушу мыкты экенин айтышууда. Алар биздин үйлөрдү көрдү, биздин кандай турмуш кечирерибизди да көрүштү. В-четвертых, они говорят о том, что украинцы банально намного лучше живут. Они видели их дома, наши дома. Они видели, как мы живем. Дагы бир айта кетчү жагдай коркуу. Орус аскерлеринде украиндер менен тирешүүдө абдан чоң коркуу сезими бар. Ошондуктан бул аскерлерди дагы согушка түртүү чоң проблема. Орус аскерлери бул маселелерди жакындарына, туугандарына, башка аскерлерге да, тааныштарына да айтып жатышат. И своим родственникам, и вообще знакомым. Поэтому сегодня Министерство обороны России... Ошондуктан Орусиянын коргоо министрлигинин башында эң чоң маселе турат. Кантип өздөрүнүн аскерлерин ишендирип, согушка алып кирүү жана жаңы курмандыктарды табуу. Совет убагында экинчи дүйнөлүк согуш учурунда биз абдан жакшы билебиз. 1942-жылы Сталиндин бир кадам аркага жол жок деген буйругун. Ал убакта бир кадам аркага жылгандарды, же качкандарды жөн эле атып салган бир отряд болгон. Кто убегал с позиций. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня в российской армии... Бүгүнкү ситуация өзгөрдү. Бүгүн орус армиясынын жазалоочу отряды гана эмес, алардын жетекчилери да радикалдуу кадамдарга барууда. Бүгүнкү күндө полктун командирлери, бригадалар Орусиянын коргоо министрлигинин атынан карыздар адамдарды издеп жатышат. Банктарга, ипотекага үй алып төлөй албай калган адамдарды жана жөн гана финансылык маселеси бар адамдарды аскерге тартууга аракет жасашууда. Трудности. Во-первых, Министерство обороны боится, что банки будут взыскивать долги с семей погибших. Биринчиден, Орусиянын коргоо министрлиги банктарга карыздар болуп, каза болгон аскерлердин жакындары банкка карыздарын төлөбөй коет деп кооптонууда. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлер согушка катышуудан баш тартаарын жакшы түшүнүп турат. Жада калса видеолор дагы бар. Командирдин согушка түрткөн буйругуна баш ийбей, танкаларды аркага айдаган аскерлердин. Ошондуктан финансылык проблемасы барларга шантаж башталды. Согуштан баш тарткан аскерлерге каражат жагынан маселе жараларын айтышууда. Шантаж финансовыми проблемами. Солдатам, которые не хотят идти на войну, разъясняют, что их финансовые проблемы могут усугубиться. Все это, впрочем, не отменяет главного. И я обращаюсь сейчас к матерям России. Мен азыр орус аскерлеринин энелерине кайрылат элем, жана аскерлердин өздөрүнө дагы.
бул жака келбегиле кандай болгон күндө дагы. Силерге бул жактан Украинадан бир гана өлүм күтүп турат. Өлүм коркунучтуу, өлүм кооптуу. Желдей тараган видеолорду карагылачы, силердин жолдошторуңар танк ичинде кандай өртөнүп жатканын. Украин талааларында өлүктөрү чашылып жатканын карагылачы, канчалаган аскерлер колу буту жок калып жатканын. Эмне үчүн? Бул жерде фашисттер жок, силерди алдады, силерди таштап кетти, силерди сатып кетти. Силердин дагы бир жолу өлүгүңөрдү таштап чыгып кетишет.